Өзүм компаниямды ачтым, сотовый компаниямды Москвага ачтым. Сабай Телеком деген өзүнүн айылынын атынан. Эмгекчилердин үйүндө чоңоюп, айылда 11-класска чейин окудум. Мен саясатты уже тандадым. Анан сиздин ишкерлигиңизге тоскоолдук чаралат деп кооптонбойсузбу? Азыр деле айтат атам, кандай эме деп. Мамлекетке жеген барсаң, барбай эле кой дейт. Кредиттин эмесин, Пайыздарын пайыздардын ставкасын түшүрүш керек деп. Өнүккөн мамлекеттер эң максимальный 5-6% экен да. 5-6%. Бизде 24, 28, 30%ке чейин. Мошенниктерди азайтыш керек да. Мошенниктер көбөйгөн сайын мамлекеттин довериясы жоголот. Аны эч нерсени билбей кээ сабатсыз болуп келип калат. Акчасы бар, бирок сабатсыз. Акча берген адамдарга вообще шайлабаш керек. Мен элге ушинтип айтып кетет элем. Кайра шайлап келе бергендер деле болду, кылыш керек да, кичине уялыш керек. Мени шайласаңыздар, мен Кудайым буйрса, сиздердин жүзүңүздөрдү жер каратпай, бийлик менен ортоңуздарда көпүрө болуп берем. Ар дайым келип сиздердин үнүңүздөрдү элин бийликке жеткизип бере алам. Ага мен эрким да жетет, кудуретим да жетет. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Кылычбек Акаев. Кылычбек Акаев Жогорку Кеңешке Кара Суу жана өзгөн райондору чектешкен аймактагы номер 9-округтан аттанып жатат. Саламатсызбы, Кылычбек мырза? Анда сизге бул бүгүнкү маегибизде эмне себептен ушул депутатка барайын деп чечтиңиз, алдыдагы программаңыз кандай, элге кандай убадаларды бересиз, ошол тууралуу маектешейин деп отурабыз. Эмне үчүн сиз бизнесте жүрүп, анан саясатка барайын деп чечтиңиз? Бизнесте бардык адам өзүнүн үй бүлөсүн жакшыртуу, өзүнүн эмесин жашоо шартын оңдоо сыяктуу бизнес кылат экен. Кээ адамдар өзүнүн ар кимге ар кылча жашоо берилген экен да. Анан мен ойлодум, бардык адам эле өзүнүн бизнесин кыла алат, өзүнүн жашоосун алып кете алат. Мен болсо мамлекет үчүн кызмат кылып берейин, эл үчүн кызмат кылып берейин деген ниетте өзүм ушундай мамлекетке кызмат кылайын деп чечтим да. Бизнесмендер өзүнүн бизнесин коргош үчүн депутаттыкка барат деп. Бирок эми азыр соңку учурларда кырдаал өзгөрдү. Тескерисинче ишкерлердин депутат болгону анын ишкердийлигине кооптуулук жаратып калды да. Анан сиз дагы кандайдыр бир чечимдерди, мыйзам долбоорлорун колдобой койсоңуз жогорку жактан келген. Анан сиздин ишкерлигиңизге тоскоолдук чаралат деп кооптонбойсузбу? Жок, мен андай нерседен коркпойм. Мисалы, мен чет мамлекеттерде бизнес кылып келдим. Ошол жактарда кылып келдим. Кыргызстанда мен эч нерсе урдаган жокмун. Корко турган эч нерсем жок. Мисалы, азыркы бийликте эле мен көрүп атам. Эл менен тыгыз байланышып, көп нерселерди оңдоп, эски жегендерди кустуруп, анан бул жерге таза жүздөр келсин деп, жаңы жүздөр келсин деп. Ошон үчүн чакырып атат. Ошон үчүн мен дагы эми өзүмү сынап, эл менен байланышып, элдердин колдоо алып, келип, эл үчүн, мамлекет үчүн иштеп берейин деп чечтим да. Ошондуктан менин корко турган эч нерсем жок. Азыр деген кандай десем, азыркы депутат деген өзү мамлекет менен, бийлик менен, элдин ортосундагы көпүрө. Ошол нерсени бийликтегилер деле мисалы бардык адам адашат. Анан кээки адашуу жерлер менен адашкан, мынан поправка кылайлы, мынан да кылайлы, биргеликте иштеш керек. Биротоло эле бири-бири менен карама-каршы болбош керек. Карама-каршы болгон жерде мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоол жаралат. Ошон үчүн бардык бири-бири менен келишип эле дальше иштеп кетсе мамлекет үчүн талаштар ошо мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн гана талашуулар болуш керек, жеке кызыкчылык болбош керек деген мааниде айтып атасызбы? Жеке кызыкчылык болбош керек. Мисалы, көпчүлүк депутаттар, көпчүлүк министрлер илгертен ушундай болуп калган да. Бири-бирине общий эме жасап алышып, жей турган канал ордоп алып алышып, кусок кылып жеп келишкен да. Азыр эми аларга уже бөгөт коюлду. Эми иштей турган адамдар келиш керек. Жаңылар келиш керек. Эскилерди көрдүк, 30 жылдан бери иштеп жеп келишти. Фамилиядан фамилиясы өзүнө династия кылып алышты, мисалы, канча кландар болушту.
Эми ошолордон кетиш керек дагы, уже мамлекет үчүн уже иштей турган адамдар келиш керек. Азыркы парламент 7-чи чакырылыш өзүн өзү таратып туруп кетишти да. Анан кийин ансыз деле буга чейин парламентке ар кандай сөздөр айтылып келген. Булардын имиджи түшүп кетти, мурдагыдай парламент болбой калды деген сөздөр бар да. Эми сиз келип калсаңыз, ушул чыныгы мыйзам чыгаруу органы, бийликтин 3 бутагынын 1 бутагы деген статуска жеткириш үчүн, чыныгы күчтүү парламент болуш үчүн, бир кадыр баркын көтөрүш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Кадыр баркын көтөрүш үчүн адам билимдүү болуш керек, акылдуу болуш керек. Баягындай бир нерсени талаш, кандай десем мындай, орто таап билиш керек да. Мисалы, бийлик менен депутаттар элдин ортосундагы көпүрө болгондон кийин элдин талабын депутаттар бийликке жеткириш керек. Бийлик менен сүйлөшө билиш керек, ошол элдин талабын чечиш керек, мисалы, например да. Ошол бир жергиликтүү элдер, мисалы, ошол жердин бүтүрө албай аткан болсо, аны срочно дегенде тез аранын ичинде барып чечиш керек. Ал чечилбесе, ал проблема болот да, артынан келе берет. Ошон үчүн ар бир депутат өзүнүн мыйзам жазышын билиш керек. Эл өкүл болгондон кийин элдин өкүл эмесин үнүн жеткириш керек. Ортодо мындайча айтканда табыш керек да. Орток пикир табыш керек. Орток пикир табыш керек. Анан мурдагыларда мен билишимче, мисалы, баарыбыз эле билебиз да. Бийликтин өкүлдөрүнө, бийликке эл келе берген, митингден топлонгон, кешигин такылдаткан, алар урукта ойногон эмес да. Чекеге сүртүүлү жүрө берген. Анан ошонун кесепетинен ошо канча жыл революция болду да. Азыр эми ошонун моменттеринде депутат дегендер сразу чечип туруп айтыш керек. Эмне үчүн депутат кириш керек ошол жерге, кабинеттерди тыкылдаш керек. Сага министр, мындай министр сага келди мына эл. Ошол ортодо чеч мынаны. А зачем жүрөсүң анда деп. Элдин үстүнөн иштеп аткандан кийин, элдин налог төлөп аткандан кийин, салык төлөп айлык алып аткандан ошону кылдырыш керек. Аны эч нерсени билбей кээбиркилер сабатсыз болуп келип калып атат. Акчасы бар, бирок сабатсыз. Бирок аны кантип мыйзам жазат? Мыйзам жазыш үчүн баардык конституцияны окуп чыгыш керек. Көпчүлүк эмелерди карасаң, конституцияны түшүнмөгөндөр көп да. Ошон үчүн түшүнө турган, билимдүү, акылдуу эмелерди шайлаш керек да. Азыр Камчыбек Кыдыршаевич да айтты го. Кайсы депутат келсин, биз ошолор менен иштегенге даярбыз деп. А депутаттарда жакшы депутаттар келсе, анан билимдүү депутаттар келсе сүйлөшө алат да. Жазып берген баракты деле окуй алышпайт да көпчүлүгү. Ошон үчүн мындан бияка мен ойлойм, ошо жаңы жүздөр, жаштар азыркы мир дүйнөлүк аалам ошого кетип атат да, баягы жер жүзүндөгү өнүгүп кетип атат, искусственный интеллект чыгып атат. Роботтарды жасап адамдарды сүйлөтүп атат. Ошондой нерселерге уже умтулуш керек да. Жаштарга эме түзүп бериш керек, шарт мектепти бүтүп аткан жаштар. Ошолорго шарт түзүп бериш керек. Жанагы билими, тажрыйбасы жетпесе дагы акчанын күчү менен өтүп кеткендер болот деп айтып атасыз. Эми бул баарыбызга эле маалым. Бирок эл азыр ошол чыныгы дасыккан адамдарды, ошол жакта мыйзам жазып, чыныгы эл өкүлү болот ала тургандарды шайлоого элдин деңгээли өстүбү, ошого жеттиби, же дагы деле акчасын алып шайлап кое берейин, андан кийинкисин билбейм дегендер барбы? Эл азыр чыныгы эл өкүлдөрүн шайлай алабы? Сиздин пикириңиз кандай? 21-жылкы шайлоодо мен элдин эмеси жетти дедим эле. Мына жаңы жүздөр келди, жаңы жүздөр келсин дегенде ошондо бирок эме кылгон да. Акчасын алып шайлап койгондор болгон. Көп эмес, бирок болгон да. Мен ойлойм, мынасында уже элдин аң сезими көтөрүлдү. 1000 сом, 2000 сом, 5000 сомго алданбайт деген. Себеби интернет барактары бүт бардык айылдарга чейин доступный да. Анан көрүп отурушат. Дүйнө жүзү алдыга жылып аткандан кийин биз да алдыга жылыш керек да. Акчасын берген адам ал сөзсүз түрдө өзүнүн акчасын кайтарыш керек, же болбосо өзүнүн бизнесин сакташ керек да. Ошон үчүн акча берген адамдарга вообще шайлабаш керек. Мен элге ушинтип айтып кетет элем. Себеби эч бир мындай акчасы бергенден кийин, акча предлагать эткенден кийин анын арагынан уже сөзсүз бир нерсеси бар да. Ошон үчүн эме кылат. Же болбосо өзүнүн бизнесин сакташ керек, барып алып бир нерсе. Андайлар уже бүттү да. Азыркы жаңы жашоо келди. Ошо жаңы жашоого жаңы адамдар кириш керек да.
Түшүнүктүү. Эми сиз буюрса депутаттыкка өтүп калсаңыз, шайланып калсаңыз, кайсы тармакка басым жасайсыз? Негизгиси мен мындай деп кетет элем. Биринчиси билимдүү жаштар Кыргызстандын келечеги. Себеби биз ар бирибиз балдарыбыз бар, уул кыздарыбыз бар. Ошолорду жакшы окутайлы дейбиз, жакшы чоңойтолу дейбиз, анан жакшы окуу жайларда окулсун деп ниет кылабыз да, бардык адам ошондой ниет кылып. Ошого буларга шарт түзүп бериш керек. Кээ бирки үй бүлө мисалы айылда жашайт, анын немеси жок, шарты жок да, барып бир жерге окуганга, контракт төлөгөнгө же Бишкекке келип же Ошко же бир регионго барып окутайын десе шарты жетпейт. Анан же болбосо эме жок, орун жок. Ошолорду сырткы мамлекеттер менен, дипломатиялык мамилелер менен, алар менен сүйлөшүп, квота алып келиш керек. Мисалы, чет мамлекеттер бизге канча деген квота берет, ошону дагыдан көбөйтүш керек. Ошолор менен мамиле кылып, дипломатиялык айылдагы окуган балдарга шарт түзүп бериш керек. Каждый бир мектепте эме болуш керек да, жанагындай университеттердин эмеси болуш керек. Кесип тандоо боюнча жогорку окуу жайлар кайсы жакка тапшырса болот? Кайерге бекер тапшырса болот, мамлекеттер Россияга, мисалы, Россиядан канчадан миңдеген адамдар бекер окуйт да. Россиялыктар өздөрү келип бизге эме кылып кетет. Европадан деле бар ошондой квота беришет, бекер окуй тургандар болот. Япониядан да ошондой болот. Ошондуктан биз ошого шарт түзүп берип, элге жеткизип беришибиз керек да. Банковский эмелерди түшүрүш керек. Кредиттин эмесин, пайыздарын, ставкасын түшүрүш керек да. Себеби кредит деп бул эл муктаж болгон үчүн алат да, жөндөн жөн жыргаган жеринен алган жок. Ошон үчүн муктаж болуп, бир нерсени бирин эки кылайын деп алып атат да. Бирин эки кылайын десе эле биздин банктар мисалы проценти бийик да. Анан экинчи бирин эки кылайын десе бирин алып коюп атат да. Анан кайра бир болуп эле кредит төлөп эле биз эч нерсеге жетишпей атат. Мындай өнүккөн мамлекеттерди карасак, өнүккөн мамлекеттер эң максимальный 5-6% экен да. 5-6 беле процент. Бизде 24, 28, 30%ке чейин. Бизде бул банктын системасын өзгөртүшүбүз керек да. Буга да мен өзүмдүн программаларым бар. Канткенде биз өнүгөбүз. Элге шарт түзүп бербесек, биз ушинтип банктарды байытып эле жата беребиз да. Кыргызстанда алдамчылардын саны көбөйүп кеткен жок деп ойлойсузбу? Биз ушул жумушубузда көрүп жүрөбүз, алданган адамдар көп экен да. Эми мындай компаниялар алдайт, же болбосо адамдар деле, жеке адамдар деле бири-бирин алдайт, суммасы да өтө чоң. Анан кийин мыйзамдары келсе же төлөтүп өндүрүп алуунун жолу өтө татаал экен мыйзам боюнчачы. Анан ушул боюнча кызыгып көрдүңүз беле? Бул кызыгып көрдүм мен деле. Бул системаны өзгөртүп киргизейин деген ниетим бар. Мындай экен да, биздин мыйзамдарда мисалы бирөө бирөөнөн алат экен дагы акча. Миллион сом алды деп кой. Анан ага 200 миң кайтарып берип коет экен. Ошондо 200 миң кайтарып берип койсо, уголовный дело болбой калат экен да, гражданский болуп калат экен да. Тиги болсо эмеде 200 миңди кайтарып туруп, мен коркпой жүрө берет, камай албайт экен. Камаса дагы эме шарт болбойт экен. Себеби мен берип атам го, мүмкүнчүлүгү болбой калды, беришим керек деп. Ал специально өзү билип туруп ошого барып атат да. Мага деле ушундай болду да. Бирөөгө ишенип акча берип, ортодо мен дейт берип атам го дейт. Сен берген копейка болуп атат, бирок ушул сумманы бербейсиң. Болуп атпайбы да? Алганың көп болуп атпайбы? 100 миң алсаң сен ага 5 миң берип койгула, 95 миңди бербей жүрөсүң го деп условно да. Ошентип сүйлөшсөк, мен сиз мени барып сотко берсеңиз деле камата албайсыз дейт да. Эмнеге камата албайм десем, гражданский кодексте мен сизге берип атам дейт. Анан кийин миллиондон 50 миң берип коет экен дагы, 100 миң берип коет экен дагы, калганын уже бербей жүрө берет экен да. Буларды наказаниясы болуш керек да. Бирин-бири алдап, бирин-бири ушинтип эле жүрүшөт да, бербей эле жүрөт да. Каматайын десе байкуш тиги чуркап жүрөт, милицияларга барат, бияка барат, бияка барат, мен камай албайм дейт. Ошондон анан неме башталат да.
ыйлоо, сыздоо, жаңжал, топулоо, бийликке ишенбештик ошондон да кетип атат. Бул үй бүлөлөрдүн ортосунда ажырашуулар болуп атат ушунун айынан. Ошондой. Сен бергенсиң, анан сен минткенсиң, эми баягы таман акы, маңдай тери менен чогулткан акчасын берип атат. Ооба да, ошолордун укугун коргошубуз керек да. Анан баягы акча берген адамдар нерв болот экен, нервин кетирет экен, аябай кыйналат экен, ошентип атып баягы көп ойлонуп, көп нерв иштетип аткандар оорулуу болуп калат экен. Сахар деген оору пайда болуп Сахар калат экен. деген кээ бир болсо аркы дүйнөгө кетип калгандар болот экен. Ушул деле буга чейин мен жүргөндө ушу алдамчыларга алдангандардын бирөөсү айтты, жабырлан айтты, бул алдамчылык мындай жөнөкөй эле акча алып бербей койду эмес, бунуку адам өлтүргөнгө барабар болуп атат депчи. Эми Статьясын караса, мындай бир 100дөй адамды алдап кетиптир. 100дөй адам, анын ичинде ошо жана үй бүлөсү бузулгандар, ооруп, эми мындай түздөн түз колу тийип, анын каза болуп туруп кичи колду кылбаса дагы, ушуну ойлондуруп атып, чарчатып атып, стресс кылып атып эле оорусу болуп, оорусу көтөрүлүп атып, каза болуп калгандар бар экен. Анан бул мен баардык депутаттарга да айтып жүрөм, көңүл бура турган маселе экен да. Сизде ушул жакта көңүл бурасызбы? Мындай бир мыйзамдарды иретке келтирүүнү өзүңүздүн башыңыздан деле өтүптүр. Ошон мен буга деле катуу көңүл бурайын деген ниетим бар. Себеби бунун деген мошенниктерди азайтыш керек да. Мошенниктер көбөйгөн сайын мамлекеттин довериясы жогорот. Бул мошенниктер эртең инвесторлорго да келип тийишет. Инвесторлорду алдап кетип атат. Буларга да срочно келтирип отургузуш керек. Булар дагы түрмөгө кирип чыгып өзүнүн немесин төлөп бериш керек. Азыркы мыйзам боюнча ошо отурасың дагы, төлөйсүң дагы да. Бирок мына жер кичине эмесин алып коюш керек. Бир пунктун алып коюш керек. Баягы төлөп атат дегенди алып койсо эле, толук төлөп бүтмөйүн чыкпайсың деген. Толук төлөп бүтмөйүнчө ал мындайча айтканда милдеттүү да, карыз. Өзүңүз да чет өлкөдө, Россияда эмгектенип жүрүп, мигранттардын маселесин билесиз. Учурда Россияда дагы, жада калса Америкада дагы мигранттар үчүн шарттар аябай катаал болуп калды. Ал жакта иштеш өзүнчө бир машакат болуп калды. Кыргызстанга ошолорду кайтаруу боюнча же бир кандайдыр бир программаларыңыз барбы сиздин ушул мигранттардын маселесине бир чечүү боюнча? Мигранттардын маселеси боюнча чечүүгө менде дагы бир программа бар. Себеби мен дагы барып көрүп келгем. 2003-жылдан 2015 жылга чейин көп жыл барып келип жүрдүм. 6 ай иштеп, 3 ай иштеп, 4 ай иштеп, ушинтип барып келиштеп, баардык шаарларда иштеп келдим да. Жүрдүм. Көргөм, өз ичинен биле алам. Канткенде кайтат элибиз. Азыр уже көпчүлүгү кайта баштады. Себеби биринчи кеткен адамдар уже кайта баштады. Бул миграциянын бир жаңы түзүлүшү. Кайра кайтуу болуп атат да. Мисалы, барып магазин ачып, үй алган, магазин ачкан, же бир нерсе алган, ошолордун бизнестерин уже чогултуп, уже алар уже 50-60ка чыгып калышты да. Же болбосо уже толду да, мекенине кайта турган уже акчалуу адамдар уже кайтып атат уже. А мына жаштарыбызга жаңы мээрден шарт түзүп беришибиз керек да. Ошондо биз миграцияны биз токтото алабыз. Бу жерден бир шарттарды түзүп, бу жерден бир аларга же болбосо кредит сыяктуу берип, ишкерлер катталгыла жеке ишкер болуп проекттин алып кел, могу жерден иште, мына жерден ишти кылып өзүң каржыла дагы, өзүң бак. Анан ошентип берсек, шарт түзүп берсек, биздин жаштарыбыз сыртка чыкпай калат дагы, бирин-бири уже камсыз кылып кала баштайт да. Анан кеткен мигранттар, биринчи кеткен мигранттар, алар уже кайтып атат баштары. Көпчүлүгү уже 50% кайтып келди да. Себеби уже акчалар иштеди. Эми ден соолукту карайын деп көпчүлүк адамдар ден соолугун жок кылды. Бөйрөктөрүн сырыз печин, почкасын жок кылды, бөйрөгүн келти, уже көрдүм да. Суукта жүргөн, бут оорумай, бел оорумай, Сибирде иштегендер бар, ошонун баардыгы талаада иштейт да, көчөдө иштейт. Барсаң эле сени тосуп алган эч ким жок да. Шайлоонун чыгымдары көп негизи эле. Россияда болобу, Америкада болобу, Европада болобу, баары шайлоого көп каражат кетет. Анан сиздин шайлоо фондуңуз каяктан толукталат?
каражатты каяктан аласыз же сизди колдоочуларыңыз, демөөрчүлөрүңүз барбы? Мен эч кимге кайрылган деле жокмун. Кайрылбайм дагы. Өзүмдүн күчүм менен, өзүмдүн тапкан кирешем менен элге агитационный фондко, өзүмдүн шайлоо фондуна өзүмдүн үй бүлөмдүк эмеден чыгарып барам деген эмем бар. Эми азыр мисалы жок дегенде, эми официальный чыгарып атпайбы, 1000 агитаторго чейин алсаңар болот дейт. Эми 1000 албасам да бир 400-500 алсаң, ошолордун айлыгын эме кылып берип, официальный которуп берип, через банк иштеш керек да. Анан мыйзам дегенден мыйзамды бузбаш керек. Мыйзамды буздуң, ал сен уже баскан биринчи жолуң эле уже грязный болуп калат да. Ошон үчүн муну эч ким Эрге кыйшак отурбайын деп атасызбы башынан эле? Ошондой болот да. Себеби бирөөгө кайрылсаң, бирөөлөр менен иштесең, алардын топтору бар. Аларга зависимый болосуң, алардын айтканын кылыш керек болот, эмелер кылыш керек. Бул саясат ушундай экен да. Топ болушуп, топ болуп алышып, мурда жеп жүрүшкөн да. Ошолордун дагы эле эмелеси бар да, влияниясы бар. Ошон үчүн канчалар эме кылса да мен жок. Өзүм күчүм менен, өзүм эме менен барам да, эл үчүн кызмат кылам дедим. Эми биз же тандаш керек бизнес, же мамлекет үчүн саясат деп. Анан мен саясатты уже тандадым. Чет мамлекеттерде бир кыйлача жүргөм, көрдүм, бияктан бизнес кылып келдим. Мен биякка келип туруп Кыргызстан үчүн иштейин дедим. Себеби көп жыл сыртта жүргөн практикамды мен 2019-жылга чейин сыртта көп жүрдүм да. Барып келип иштеп аттым көп жерлерде. Өзүм компаниямды ачтым, сотовый компаниямды Москвага ачтым. Савай Телеком деген өзүнүн айылымдын атынан. Эми ошолордун жүрө берсең жүрө берет экенсиң да, жашоо өтө берет экен. Мамлекеттин сыртка чыкканда билинет экен кандай акыбалда, кандай эме ал. Ошол убакта өтө кыйналып аткан болчу. Ошондон мен келип депутаттык болоюн да, ушуга мыйзамдарды жазып, алдыга түрткүгө себеп болоюн деп ниетим ошол болчу. Келип ошо 4-5 жылдан бери аракет кылып жүрөм. Эми Кудайдын насип эткен күнү эл колдоп берсе, депутат болуп калсам жакшы иштеп берем деген күчүм бар. Ниетим да бар. Эч ким колдоочуларга, башка демөөрчүлөргө эмес, таянганыңыз эл. Элге таянам. Эл бир гана эл менен таянсаң, эл сени колдойт. Эл менен иштесең, Кудайым сага четке калтырбайт да. Ошон үчүн эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген сөз бар го. Жакшы, азыр ошо бизнестериңизди кыскача айтып кеттиңиз, эгер мүмкүн болсо. Кайсы тармактарда ишкердик кылдыңыз, ачыктап кетпейсизби? Эми сотовый оператор, мобилдик оператор боюнча иштештик. Көп жыл Билайн, Мегафон, Теле2, Россиядагы өнөктөш болуп жүрдүм. Компания ачып ошо жерге барып. Анан өзүмдүн сотовый Савай айылындагы сотовый оператор Савай Телеком деп ачтым. Эми алдынын өзгөчөлүгү, ал биринчи жолу оператор Россияга кирип атат. Аны через индустар аркылуу, Лондондон, Дубай аркылуу келип эмеге киргизгенбиз, Москвага. Анан пилотный вариант болуп, аны да киргизгенбиз. Себеби мунун өзгөчөлүгү бизде өзүбүздө антенна жок. Мындайча айтканда, кайсы антенна күчтүү подача берген болсо, ошол жерге өтүп кете берет. Мисалы, Мегафон нерде тартып атса, жака баргандан кийин Билайн тартпай калат, Билайн тартып атат, анан Билайн антеннасына өтүп кетет. Же кээ бир айылга барсаң, МТС болсо МТСке өтүп кетет. Ошка Мегафон, Билайн дегендей, кимдин антеннасы күчтүү болсо, ошого кирип кетет. Ал бул биринчи оператор еще башка жок да, мындайча айтканда. Өзүмдүн изденүү эме боюнча индустар. Ал активдүү эле иштеп жатабы азыр? Азыр иштеп атат. Кудайга шүгүр, ал уже эми түшүнүктүү. Анда кийинки суроо, жеке үй бүлөңүз жөнүндө болсун, ата-энеңиз, келинчегиңиз, балдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. 2 уул, 3 кызым бар. Ата-энем айылда жашайт. Атам фермер болуп иштейт. Бак карайт. Илгери партийный болчу, СССРдин убагында.
Анан кийин союз таркагандан кийин уже приватизация башталгандан кийин бул киши иштен чыгып кетип, ошо фермер менен алектенип атат да. Апам өмүр бою мугалим болгон, пенсияда. Апам да, атам да пенсионер да. Кадимкидей эле эмгекчилердин үйүндө чоңоюп, айылда 11-класска чейин окуп, ушул Белгилүү ырчы Керим Тураповдун айылы жөнүндө жазган ырында, аткарган ырында жылаң айлак чырпык ат минип жүргөн кезиң сагынам деп эстейт да, балалык кезинчи. Сиз балалык кезиңизди кандай эстейсиз? Кандай шартта, каякта өттү? Мен балалык кезимди мектеп убагында айылда өзүм туулуп өскөн Сабай айылында эстейм. Себеби биз кой багып, мал багып деген дыйканчылык кылып, эртең менен туруп, бадырын терип, анан теперчилик атам барып эме кылып келчү эле. Өзүнүн огороддон чыккан эмелерди, бадырын экчилек, ошону эстейм. Эртең менен туруп алып, суу болуп. Канчада турат элеңиз эртең менен дегенде? Эртең менен 6-да тургузат эле. Анан күнүгө ошондой болчу да. Ошолорду эстейм. Мал багып, нанды түйүп, жарты нанды телге түйүп байлап алып, анан кийин барып неменер суу менен ичип, жакшы күндөр өткөн. Мисалы жаштыгымда эстей турган күндөр өткөн да, баягы сууну багылайка суу келип атса, футболкамды мындай алып туруп эле фильтр кылып ичкен күндөр болчу. Ошол убакта эме экен да. Бул мындай натуральный экен. Суу баары таза деңиз. Таза. Анан эми ошентип эле айыл болуп эле чоңойгонбуз. Эч бир Дыйканчылык кылчу элеңиздер. Эмне экчилеңиздер дагы? пахта экчилик, анан дарыз экчилик, эми башка өзү атам эме кылчу, дыйканчылык кылып, фермер кылып эме кылчу, ошону күрүч экчилик. Анан эми өзүбүздүн үлүштөгү нерселерди ар кылча кылбай көрчү элек. Анан балдар менен ойночу элек. Урушкан кездер болот, баягы достор менен ошо мектепте. Анан бирок мындай ал убак башкача экен да. Азыркысы салыштырмалуу башка. Азыркы жаш балдар мисалы билбейм. Сразу видео тартышып эле, анан эме кылып эжекелерин жамандап эле бир нерсе болуп кетет, анан агрессивный болчу. Ал убакта уруп койсо деле чыдап, тартип башкача болгон экен да. Болгон экен тартип. Совсем башкача болгон экен. Азыркындай эмес. Азыр ата-энелер баягы жүгүрүп барып болушуп дейт. Болушчактын баласы урушчак дейт. Ошондой. Атаңыз, ата-энеңиз бала кезден кандай тарбия берди? Эмне насааттарын айткан, азырга чейин сиз эстеп жүрө турган? Ата-энемдин эмеси бул бирөөнүкүн урдаба дечи, мамлекеттикин эч качан урдаба дечи. Бул бирөөнүкү, значит, бул бирөөнүкү сага тиешелүү эмес деп, мындай честный киши болгон да. Дагы эле бар. Апам дагы мугалим, ошо бирөөнүкүн албагыла деп, урдабагыла деп. Эми ошол убакта биз кичине убакта ошентип тарбиялайт эле да, бирөөнүкүн тийишпегин дейт. Таап алдыңбы деп тийишпегин дейт. Чоң атам ушундай болгон да. Чоң атамдан калган эме бар да. Атам да ошондой, бирөөнүкүн тийишпе дейт. Чоң атам урчка таап алсаң ошол жерге алып барып коюп кой дечи эле да. Эртең жоголгондо ал ошол жерди издеп келет, ошол жерден таап алсын дечи эле да. Ошондой. Анда атаңыз азыр деле айтат экен, аны депутат болуп калсаң эч качан урдаба, чоң акча бар, чоң азгырыктар бар ал жерде деп. Азыр деле айтат атам. Кандай эме деп. Мамлекетке жегени барсаң барбай эле кой дейт. Ошон үчүн өзү да аралашпайт, агитация немелерге да аралашпайт. Күчүң жетсе бар дейт. Эл колдосо бар дейт. Анан ал барып туруп жейин дей турган болсоң барбай эле кой дейт да. Себеби ал өзү партийный человек болгон да. Илгери партийный адамдар болгон го, баягы партия дагы эле бар да үйдө. Мен билем, ошон үчүн мамлекетти приватизация башталганда бул мамлекетке буга тийбеш керек деп туруп сельхозхимияда Кара Суу районунда главный инженер болуп иштеп жүргөн да. Анан ошо союз таркап жүр жегиштер келгенден кийин мен жебейин деп туруп фермер өтүп кеткен да. Бияка. Ошон үчүн мамлекет менен тиешеси жок болуп. Мен ойлойм да, эми биздин жетишкендигибиз, өзүбүздүн тапкандарыбыз, ушунун баары
ошол кишинин баягы бизге берген тарбиядан, анан бизге берген жакшылыгынан биз ушундай бизнес кылып жетишип, бирөөнүкүнө тийбей келгенбиз да. Азыр мына талапкерлигин койгондорду карасак, буга чейин бир нече чакырылышта депутат болгондор, 3-4 жолу шайланып келгендер дагы кайрадан аттанып жатат да. Анан эми алар керекпи кайра эле депутат боло бериш? Кандай ойлойсуз буга? Буга эми мен ойлойт элем, булар эми бериш керек местаны бирөөлөргөчү, жаңыларга бериш керек, элге бериш керек, эл шайласын пусть. Анан кайра шайлап келе бергендерди эле болду кылыш керек да, кичине уялыш керек. Жаңы жаштарга бериш керек, жаштарча ойлонуш керек, аксакалдыгын кылып, четке чыгып, совет берип, айтып, ушундай кеңешин берип отуруш керек да. Эми баарынын арасында жакшылар деле көп. Эл колдогондор да көп, эл үчүн кызмат кылгандар деле көп. Баары эле андай дебеш керек да. Бирок азыздан келип, может жаңы жүздөр деле подводить этип коюшу мүмкүн. Себеби ал жагын да караш керек. Эски жүздөрдөн да арасына келген жакшы да. Жарымдан келип эме кылат. Анан жаңы жүздөр дей берсек, жаңы жүздөр мыйзам түшүнбөгөндөр келип алган болсо, кайра наоборот бардак кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыздан келгени элдин тандоосу эч качан эме эмес. Мындай ошибка болбойт, жаңылыштык болбойт да. Ошон үчүн элге коюш керек да. Сиз буга чейин 2021-жылкы шайлоодо Ынтымак партиясы менен катышкан экенсиз. Анда мандатка канча добуш алдыңыз эле ошондо? Анан мандатка кантип жетпей калдыңыз? Мен 2021-жылы Ынтымак партиясынан талапкер болуп барганмын. Партиясынан баргам да. Анан ал убакта эми көбүрөөк эле алса болмок, просто эме жетпей калган. Фамилиямды таппай калышкан көпчүлүк. Жаңы система кирген да, талапкер партияны шайлайт, анын ичинде талапкерди шайлайт. Анын ичинде талапкерде номер болгон үчүн көпчүлүк эсинен чыгып калган да. Таппай чыгып алып эле, сен фамилияңды таппай койдуң да дейт да элдерчи. Анан айттым, таппай калсаңыз эми мен күнөөлүү эмесмин. Анан айтат, эми ал 2000 почти 2590 голос болгам да. Бир 100 голос көбүрөөк алганда, может депутат болуп калыш мүмкүн эле. 2700 алгандар депутат болуп кетти да. 2700. Анан бизге 100 жетишпей калып, болбой калды. Эми бул насип экен. Аракет бизден, буйрук Алладан экен. Анан азыркы система мага жакты да. Азыркы система бул эме экен да. Москвадан туруп деле шайлай берет, биздин жарандар, Америкадан деле шайлай берет, Европадан деле шайлай берет, Корея, Япония, Кытай, Кыргызстандын башка округунда жүрүп деле. Эми ошол күнү ишиң чыгып калат, бир жерге кудайга барыш керек болот, же болбосо бир жерге эмеге барыш керек болуп калат. Ишиң менен больницага барышың керек, анан өзүңүн округуңа жетпей каласың да. Ошол моменттерде азыркы шайлоонун жакшы жагы бул прозрачность. Бүт по всему миру шайлай берсин деп атат да. Кайерге барсаң шайлай бергиле деп атат. Бул өтө жакшы. Анан ар бир округ кылып койгондо жакшы болду. Ар бир округдан өзүнүн элине кийин милдеттүү болуп калат. Милдеттүү түрдө кайра келип шайлоо. Мурдакыда эми партия не болгон үчүн партиянын жаманып алып кетип калчу да кайра келчү эмес. Азыр эми сурайт да, эл да сурай алат. Биз сени шайладык эле. Конкретно мен сени шайлагам деп. Биздин округдан бардыгына келип биракка дейт да. Азыр Кыргызстанда жалпы өнүгүүлөрдү алсак, жакшы эле көзгө көрүнөлүк иштер жүрүп жатат. Сиз ушул саясатта барганда алдын ала көрө билген болушуңуздар керек да сиздер. Келечек кандай болуп атат, эмне болуп атат? Бир 10 жылдан кийин Кыргызстанды кандай элестетесиз? 10 жылдан кийин мен Кыргызстанды өнүгүп, уже чоң бир мамлекеттердин арасына тайлашкан, уже талашкан, уже өзүнүн орду бар деп элестетем. Себеби буга көп эмелер бар. Биздин өнүгүп атат. Мына акыркы 3 жылдан бери, 3-4 жылдан бери катуу өнүгүп келатат да. Себеби жолдор оңдолуп атат, канчалаган эмелер, завод, фабрикалар салынып атат, канчалаган өндүрүштүктөр болуп атат, канчалаган эмелер болуп атат, мектептер оңдолуп атат. Эң акыркы
айылдарга деле жолдор түшүп жеткизилип атат. Бул жол деген бул адамдын каны болот экен да. Адамдын каны кан тамырында экен. Канчалык кан тамыры кең болсо адам ошончо көп жашайт дегендей. Бул жолдор жеткиликтүү болсо, ар бир айылга чейин жеткизип асфальт болгон болсо, анда ошол айылдын эмеси өнүгөт экен да. Экономикага көп салым кошот. Мындайча айтканда, жол экономиканын күрөө тамыры деп коебуз э. ошондой да. Анан биз мезгилден артта калбай атабыз. Кудайга шүгүр, мына жаңы эмелер келип атат. Технологиялар келип, мамлекет менен элибиздин ортосунда тең тайлашып жүрүп келатат да. Себеби мамлекет деген бир нерсе кылып атса, мына частный өзүнүн эмелерибиз, үй куруу боюнча тоже эң тез өнүгүп аткан процесске кирип калдык да эмеде. Анан кийин жеке секторлордагы. Жеке секторлордагы бул өтө жакшы нерсе болот да. Себеби жеке секторлор деле катуу болуш керек. Алдыда жүрүш керек да, алар эч качан артта жүрбөш керек. Себеби алардан биз салык алабыз, налог алабыз. Ошонун эсебинен бюджетниктерге акча беребиз. Анда бүгүн кенен маектештик окшойт. Сиздин программаларыңыз менен азыраак болсо да тааныштык. Алдыда депутаттыкка өтө турган болсоңуз кыла турган жумуштарыңызды айтып бердиңиз. Элге дагы жеткиликтүү болду деп ойлойбуз. Соңку ирет анда сизге элге кайрылууга мүмкүнчүлүк берели, эркин микрофон берели, шайлоочуларыңызга кайрылып айтчу сөзүңүздү айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу номер 9 шайлоо округунун шайлоочулары, сиздерге айтып кетет элем. Мен Акаев Кылычбек Муталиевич, мен өзүмө сөз берем. Сиздер шайласаңыздар, мен эч качан сиздерди жүзүңүздөрү жер каратпайм. Ар дайым кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер Кылычбек Акаев болду. Ал Кара Суу жана Өзгөн райондору чектешкен аймактагы номер 9 округтан өзүнүн талапкерлигин коюп, шайлоого аттанып жатат. Буюрса 30 ноябрь күнү баарыңыздар келип, шайлоого активдүү катышып, өзүңүздөр мыкты деп тандаган, чынында эл өкүлү боло турган депутаттарды шайлап алыңыздар деп чакырабыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.